Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Эгерде силер сабактарга даяр болгон болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 5 айынын 1-и, күнгө шейшемби. Балдар, бүгүн кыштын 1-күнү. Кыш айларында өзүңөргө жакшы карап, жылуу кийинип, ден-соолукта жүргүлө балдар. Бүгүнкү сабагыбызды силер менен бат айтмалга көнүгүү менен баштайбыз. Бул жерде силерге мен жаңылмач бергенмин. Бул жаңылмачты окуп, колуңардын келишинче бат айтканга аракет кылып, мага WhatsApp аркылуу жибересиңер. Бул жаңылмачты айтуу силерге эмнеге жардам берет? Биринчиден, эс тутумуңардын жакшыруусуна жардам берет. Экинчиден, оратордук чеберчилигиңердин өсүүсүн камсыздайт. Үчүнчүдөн, сөздөрдү так жана бат айтууга көнүктүрөт балдар. Асманда 2 кыска куйруктуу айры куйрук, бири ак кыска куйруктуу айры куйрук, бири кара кыска куйруктуу айры куйрук. Ак кыска куйруктуу айры куйруктун жолун кара кыска куйруктуу айры куйрук тосот, кара кыска куйруктуу айры куйруктун жолун ак кыска куйруктуу айры куйрук тосот. Ушул жаңылмачты колуңардан келишинче бат так айтууга аракет кылгыла дагы мага айтып жибергиле. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз жалаң жана жайылма сүйлөмдөр. Эрежелерин эсиңерге сактагыла балдар. Жалаң сүйлөм баш мүчөлөрдөн гана түзүлөт. Баш мүчөлөр бизде кайсылар? Азаматсыңар. Баш мүчөлөр бизде жана баяндооч. Жалаң сүйлөмдө айкындооч мүчөлөрү катышпайт балдар. Сүйлөм бир гана жана баяндоочтон түзүлөт. Мисалы, сабак башталды, ай чыкты. Бул жерде сабак башталды деген сүйлөмдө эмне кылды? Башталды. Бул баяндоочу. Эмне башталды? Сабак башталды, эси. Экинчи сүйлөмдө ай чыкты. Эмне кылды? Чыкты. Бул баяндоочу. Эмне чыкты? Ай чыкты. Бул эси. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде сүйлөмдөр жана баяндоочтон гана түзүлдү. Жайылма сүйлөмдө болсо, баш мүчөдөн тышкары айкындооч мүчөлөрү да катышат. Айкындооч мүчөлөрү кайсылар балдар? Азаматсыңар. Айкындооч мүчөлөрү аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Демек, жана баяндоочтон тышкары аныктооч, толуктооч, бышыктооч катышкан сүйлөмдөр жайылма сүйлөмдөр болуп эсептелинет. Мисалга көңүл бурайлы. Эмгек адамды багат. Эмне кылат? Багат. Баяндоочу. Эмне багат? Эмгек багат. Бул эси. Кимди багат? Адамды багат. Бул толуктооч. Бул жерде жана баяндоочтон тышкары айкындооч мүчөлөрүнөн толуктооч катышты балдар. Тема силерге түшүнүктүү болдубу? Эгерде түшүнбөй калган жериңер болсо, же кандайдыр бир силерде суроо пайда боло турган болсо, сөзсүз түрдө мага суроо менен кайрылгыла. Анда эмесе тема түшүнүктүү болгон болсо, машыгуу үчүн көнүгүүлөргө көңүл бурайлы. 158-көнүгүүдө окуп, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү өзүнчө жазгыла. Экөөнүн ортосундагы айырмачылыктарды түшүндүргүлө деген тапшырма берилген. Ушуну аткарабыз. Андан кийин 160-көнүгүүдө текстти окуп, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү ажыраткыла, сүйлөмдөрдүн негизин түзүп турган сөздөрдү көрсөткүлө деген тапшырма берилген. Ошондой эле үй тапшырмасына силерге 161-көнүгүү болот. Сүйлөмдөргө, жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө дейт. Балдар, бул сүйлөмдөргө жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү боюнча талдоо жүргүзөсүңөр. Талдоонун үлгүсүн силерге берилген. Арча менен карагай тоодо өсөт деген сүйлөмдү үлгү катары берип өткөн. Биринчи, айтылыш максатына карай жай сүйлөм. Сүйлөмдүн негизи бул эмне? Арча, карагай деген сөздөр. Эмне бул эмне кылат? Өсөт, бул баяндооч. Айкындоочу мүчөлөрү кайда өсөт? Тоодо өсөт. Бул бышыктооч. Айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма сүйлөм. Бир өңчөй мүчөлөрү арча, карагай, алар өз ара менден байламдар аркылуу байланышкан. Көрдүңөрбү балдар? Талдоонун үлгүсү берилди. Ушул үлгүгө салып, калган сүйлөмдөрдү жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү боюнча талдоо жүргүзүп жибересиңер. Күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Өтүлгөн сабактарды эсиңерден чыгарбагыла балдар.